жөнгө салуу кызматынын төрагасы Жээналы Байсалович, сизге бир тапшырма. Жээналы мырза, мына өзүңүз билесиз, биздин Кыргызстанда, анын ичинде Борбордо тейлөө кызматтарынын баалары өтө кымбаттап кеткен. Бул жерде рентабелдүүлүктү караш керек. Ошол эле кафе, ресторан, чач тарач, такси кызматы, жана башка тейлөө кызматтарынын бардыгы мындай эби жок кымбаттап кеткен да. Силер ушуга бир сыйра мониторинг кылышыңар керек. Сөзсүз түрдө. Азыр биздеги баалар дүйнөдөгү мегаполис шаарлардан ашып кеткен учурлар. Ошол эле Стамбулдан, ошол эле Москвадан кымбат тейлөө кызматтарынын баалары. Ушуну бир карап чыксаңар, Жээналы мырза. Булар боюнча силер мониторинг өткөрүшүңөр керек, тийиштүү органдарга маалыматтарды беришиңер керек. Эмесе мындай калктын капчыгын жөндөн эле кагып алып атышат да. Бир чек болуш керек да, албетте. Жеке ишкердүүлүккө, бизнеске тоскоолдук жок, бирок анткени менен алардын баасын, аспандаган баасын кичине реалдуулукка алып келиш керек. Эмесе 2 эсе, 3 эселеп бааларды көтөрүшүп жүргөн атайлап. Оюна келген бааны коюп алып атышат. Кичине карагыла ушул жагын, макулбу? Рахмат, урматтуу төрага. Бул боюнча карайбыз, жана азыр карап тапшырма берилди. Ал боюнча жооп беребиз. Рахмат.